Башыңарга каран күн түссө, түз эле Россияга карайсыңар. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Москвага болгон иш сапары учурунда Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Жолугушууда Талант Мамытов Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аба жана темир жол каттамдарын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну өтүндү. Ал эми Володин интеграцияда туура багыт алуу зарылдыгына токтолуп, тымызын какшык менен Кыргызстанга багытын көрсөттү. Европада жакшы шарттар болгону менен КМШдан барган жарандарды эч ким күтүп албайт. Келечек интеграцияда ар кандай факторлорду эске алып, кайсы мамлекеттер менен биригүү маанилүү экенин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде, башына караң күн түшкөндө заматта Россияга кайрылат, деди ал. Максим Бакиев эмне максат менен Кыргызстанга келди? Белоруссиядан качкын макамын алып жашап жүргөн мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Кыргызстанга келди деген маалыматтар желдей тарады. Кээ бир маалыматтарга таянсак, ал Кордай аркылуу өтмөктөн киргени айтылууда. Ушунча жылдан бери Кыргызстандан чыгарып кеткен байлыгын Белоруссиянын өндүрүшүнө салып, Англиядан үй алып, европалашып калган Максим Бакиев бул жолу эмне себеп менен келгени элдин бүйүрүн кызытып турган учуру. Айрым саясат таануучулар бир кезде Максим Жапаров жана Ташиев менен мамилеси жакшы болгон дешет. Ал эми алардын жеке байланыштарын мезгил өзү таразалар. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт дейт эмеспи? Буга чейинки кызыктар болбогон Максим сазга батырып кеткен. Кыргызстанга кимге эмне максат менен жолугушууга келгени баарына кызык болуп жаткан учуру. Булак соңку маалыматтар KG. Кубанычбек Жумалиев Сыймык Жапыкеевди кайрадан жеңеби? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев Жумалиев менен соттошуп жаткан иши кайра козголуп жатканын өзүнүн социалдык тармакка чыккан түз эфиринен айтты. Жумалиевдин уурусу күчтүү экен, 10 миллион сом айып пул салганы жатышат. Мени кайра отургузабыз деп жатышат. Достор, келгиле, баарыбыз сотко барып жооп берели. Жумалиев жыргап жүрөт, жумасына Акаевка акча жиберип атат. Фимполду бүт багып алыптыр. Бир жакшы кыз бар болчу, анын үйүн тинтип, коркутуп атышып жумуштан кетти. Бизди баарыбызды коркутуп жатышат, деди Сыймык Жапыкеев. Эске сала кетсек, Бишкек шаарынын Ленин райондук соту депутат Кубанычбек Жумалиевдин чоң казат кыймылынын өкүлү Сыймык Жапыкеевге карата доо арызын жарым-жартылай канааттандырып, сот активисттен 10 000 сом өндүрүп алуу чечимин чыгарган. Мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеев социалдык тармактарга видео билдирүү жарыялап, анда жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы 2,5 миллиард долларга бааланган жана ал күмөндүү жолдор менен иштеп тапкан деп айткан. Ошондой эле ал башка саясатчыларды алардын мүлкүн кандайча алуу мыйзамдуулугун текшерип көрүүгө үндөгөн видео билдирүүлөрүн чыгарган. Кубанычбек Жумалиев бул айыптоолорду четке кагып, шектүү иштерге катыштыгым жок деп Куран кармап ант берген. Ал экс-прокурорго доо арыз менен кайрылган. Доо суммасы 10 миллион сомду түзгөн. Абдил Сегизбаев Атамбаевдин учурунда бажы жана салык тармагында коррупцияны өркүндөткөн Икрамжан Илмиянов. 2016-2017 жылдарда салык жана бажы кызматындагы коррупциялык схемалардын башында президенттин ошол кездеги кеңешчиси Икрамжан Илмиянов турган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анын айтымында дал ушул иштин алкагында Илмияновго карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок ал иш кийин өзгөрүп, Илмиянов жеңил жазанын негизинде жоопко тартылганын Сегизбаев кошумчалаган. Икрамжан Илмиянов тараптан Абдил Сегизбаевдин билдирүүсүнө комментарий алууга мүмкүн боло элек. Жогорку сот 3 ноябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов боюнча буга чейинки өкүмдөрдү күчүндө калтырган. Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Илмиянов 2018 жылы октябрда кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Башкы прокуратура ага карата жеке компаниялардын биринен 150 000 доллар акча алган деген айып койгон. Илмиянов жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык деген беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 2019 жылы 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соду тарабынан 7 жылга кесилген.
Сот ошондой эле 1600 эсептик көрсөткүчтө 160 миң сомдун тегерегинде айып салуу, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Быйыл 19 июнда бул ишти Бишкек шаардык соту карап, анын жаза мөөнөтүн 1 жыл 6 айга кыскартып 5 жыл 6 ай деп чегерген. Жогорку сот ошол өкүмдү күчүндө калтырды. Күнөөсү жок экенин айтып келаткан Илмянов Молдановка айылындагы номер 26 жатак абакка чыгарылган. Турат Акимов: өлкөдө медицина менен билимдин кыйрашына Текебаевди күнөөлөшү керек. Медицина жана билим берүү тармагынын кыйрашына Текебаевди күнөөлөш керек. Бул тууралуу 8 декабрда саясатчы Турат Акимов Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Ал саясий авантюризм менен алектенип, саясий аренада өзүн таанытуу үчүн медициналык жардамдын жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча чыныгы күн тартибин алмаштырган. Бош орунга отурууга же жакын адамын кызматка отургузууга аракет кылуу үчүн ал өкмөттү жана парламентти алсыздандырууга аракет кылган деп жазды ал. Равшан Жээнбеков: Садыр Жапаров популисттик көз карашта болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков Азаттык үн алгысына курган маегинде президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча баштапкы позициясын өзгөргөнү боюнча пикирин билдирди. Садыр Жапаров мурда популисттик көз карашта болчу. Эми бийликке келгенде мамлекеттик көз караш пайда болду. Негизи бийликке келген адам популисттик көз караштан алысыраак болушу керек. Кумтөр бүгүн Кыргызстандын бюджетинин аябай чоң бөлүгүн камсыз кылат. Андыктан ал улутташтырылбашы зарыл, деди ал. Президенттик шайлоодон четтетилген Кубан Чороев БШКга жооп кайтарды. Президенттикке талапкер Кубан Чороев БШКнын жумушчу тобунун билдирүүсү боюнча пикирин социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анда ал мыйзам тарабынан каралган бардык милдеттемелерди 100% аткарганын айтат. Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 52-беренеси. Президенттин кызматына талапкер 30 миңден кем эмес шайлоочунун колу менен колдоого алынышы керек. Кол чогултуу президенттикке талапкерлерди көрсөтүү күнүнөн тартып башталат жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат. 100% аткарылган. Кол топтоо баракчалары жана кол топтоо процесси менен байланышкан бардык чыгымдар талапкердин шайлоо фонду аркылуу жүргүзүлөт. Колдоочулардан кол топтоо колтамга коюлуучу барактар үчүн акча төлөнгөн күндөн баштап жүргүзүлөт. Булардын бардыгы аткарылган. Типография менен келишим 11 ноябрда шайлоонун эсеп фонду ачылган күнү түзүлгөн. Келишимде алардын кызматы үчүн жүргүзүлгөн төлөмдүн күнү, келишим түзүлгөн күн экени белгиленген. Мен аларга кепилдик катын берген. Бул эки тараптын макулдугу менен төлөм жүргүзүлдү дегенди билдирет. Себеби ошол маалда бизге канча баракча керек экени белгисиз эле. Кол топтоо баракчаларын типография биздин керектөөбүзгө жараша даярдап берип турган. Мыйзамдын талаптарын аткаруунун башка жолу болгон эмес деп жазылат билдирүүдө. Эске салсак, 7 декабрда БШК президенттикке талапкер Кубан Чороевдин колдоочуларынан чогулткан колтамга баракчаларын кабыл албашы мүмкүн экендиги маалымдалган. Буга БШКнын жумушчу тобунун мүчөсү Гүлнара Журабаева кол топтоо баракчаларына байланыштуу мыйзамда жазылган пунктунун аткарылбай калышы себеп экендигин түшүндүргөн. Белгилүү саясатчы президенттикке талапкер Батирден көңүлдөшү менен кармалды. Бул тууралуу маалыматты ишенимдүү булак Назар Ньюс KG маалыматына билдирген. Маалыматка таянсак, ал Бишкек шаарында жайгашкан Батирлердин биринде жубайы менен үй кызматкери көрүп калышкан. Эске сала кетсек, көңүлдөшү бар белгилүү саясатчы президенттикке талапкер жана кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал. Ал саясатчыны кайсы каратеке сүзгөндүгү тууралуу ушул учурда тактоолор жүрүп жатат. Окурмандарга бир нече сааттардан кийин кабарлайбыз деп жазат Назар Ньюс.